ата-энесин ушул жыты менен тааныйт да. Голасы менен тааныйт. Саламатсыздарбы ардактуу каналыбыздын катталуучулары. Өзүңүздөргө маалым болгондой, Кайрымдуу Бол коомдук кайрымдуулук фонду колунан келишинче элге кызмат кылып, ар тараптан аракеттерин кылып жатат. Ошону менен бирге YouTube каналыбызга жарнамаларды кабыл алабыз. Жарнама боюнча 0557 50 80 33 номерлерине байланышсаңыздар болот. Бул жарнамалар бизнес үчүн эмес, ушул фонддун эмгек жамаатынын ишин жакшыртуу жана медианын чыгашаларын камсыздоо үчүн сунушталат. Жарнамалар төмөнкү багыттарда жарыяланат: такси кызматтары, жеке бизнес өнүктүрүү, тамак аш азыктары, курулуш багыттары, жумушка кабыл алуу, документ бүтүрүү жана ошондой эле YouTube каналыбызга ссылка менен бөлүшүү жана башка тармактар. Эскертүү: халал эмес өндүрүштү колдоо жарнамасы кабыл алынбайт. Биздин аракеттер элдин бейпилдиги. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Бардыңыздарга Аллахтын тынчтыгы болсун, Аллахтын саламы болсун, Аллахтын мээрими болсун. Кимибиз бир муктаждык менен кыйналып жаткан болсок, Алла Таала дуабызды кабыл кылып, шифа берген болсун. Кимибизде башка проблема болгон болсо, Аллах өз мээрими менен ушул проблемаларды жеңилдик менен чечкен болсун. Мына биз Кайрымдуу Бол коомдук фонду бүгүнкү күнү ошол эл кызматындабыз. Мына кеминден келдиңиздер сиздер? Нарын областына караштуу Кочкор районунан келишти бул жигиттер. Көптөн бери бизге байланышып, бул байланышкандан максат ушул кичинекей бөбөгүбүз көз боюнча жабыркап келеткен ушуга чейин. Эми негизги максат ушул кичинекей бөбөгүбүз бир жарык ааламды көрүп, биз катары жүрө турган болсо деген максатта Аллахтан сурап, кичине сейирчи болуп калсак деген максат менен биз алдарга келек. Келгиле биз ушундай кызматты коелу. Кайрымдуу элибиз бар, белешен элибиз бар. Ушу элибизге кайрылып, канчалаган жакшы жумуштар бүтүп келатат. Дагы деле болсо бүтөт деген үмүттөбүз, бүтөт деген аракеттебиз. Ошонун бири ушул бөбөгүбүздү алдырып, сиздерге кайрылып аткандагыбыз азыр. Анан калган бул бөбөк жөнүндө ушул атасынын өзүнүн оозунан уксак жакшы болот эле. Ассаламу алейкум туугандар. Менин атым Алтынбек. Ушул уулум 2014-жылы туулган, ушул көзү ажиз болуп төрөлгөн да. Анан бардык больницаларга бардык, эч бир жардам болгон жок. Акыркы жолу ушу 2020-жылы январь айында результат чыккан. Бир көргөнгө бир эле эмеси бар дейт да, шансы бар дейт. Бул аппарат менен дейт да. Ушул аппарат бул Англияда экен. Ушул Англияда дейт, анан биз ага эч кандай каражатыбыз жок. Дарылаганга эч кандай эмебиз жок да. Качан айтканда мүмкүнчүлүк жок. Ушу баламын жок деген ушул эки көзү көрбөсө, бир көзү көрсө деген баягы сизге бир жардам берели деген максат менен келдик да. Ошол балам ушинтип эле өз алдынча эле ойнойт, эч ким менен сүйлөшпөйт. Ата-энесин ушул жыты менен тааныйт да, голасы менен тааныйт. Башка эч ким тааный бербейт да. Анан бул ошол Германиядан Англиядан каражат канча болот дейт? Ошону мындай болжол менен айтышты, аны да так айтышкан жок да. 20 000 доллар деп болжол менен айтты. Ал аппараты Англиядан Турция заказ кылат экен. Операциясы ошол Турцияда болот экен. Силер кимсиңер бул жака? Аяш атасы болот. Аяш ата. Досу менен. Мына достору, бул жакка отургандарға силер да достору. Достору, аяштарыбыз ошол. Аллах разы болсун. Анан ошо 9-га өзүбүздүн колубуздан келбесе да Чуркап, Аллах разы болсун. Мына урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим, азыркы учурда ушундай сүйүндүргөн
көп жакшы нерселерибиз бар, беримдик болуп атат. Ошо мына Аяш аталар чуркап, ошо досубуздун баласы жакшы болуп кетсе экен деп. Бирок бул атасы бизге мага байланышкан деле жок. Ушул досу, көбүнчө ушу досу байланышты да, досу менен байланышып, дайыма тыгыз байланышта болуп турду. Аллах разы болсун, мына ушундай биримдик боло берсе, Кудайым буйрса баардыгы жакшы болот. Мына анын кошо өзү эле келбей, бул эки досу дагы келиптир, мына 3 Аяш атасы чогуу келиптир. Келиңиздер, ушул кичинекей Алиге кайдыгер карабай, колубуздан келген салымды кошойлу, ошо аппаратыны алдыралы. Эмал Англияда сиздер Англия менен эле байланыштыңыздар, туурабы? Башка жактан байланыштыңыздар жокпу? Азыр баягы башынан алып келгенде биздин врачтар баягы немеге үмүт кылып келишти да, чоңойгон сайын уже бара-бара көрөт өзү депчи. Анан уже акыркы тыянак ошо түрк врачтары көрдү да. Түрк врачтары көрүп эле анан тиги бир эле шансы бар ушул болгону, өз алдынча көрө албайт. Ошол аппарат менен болгону. Анан атасы да бир көзүн берсем болот деп бир көзүн бергиси келди, атасы деле. Бирок тилекке каршы жарабай да калды. Анан ошого каражатын укканда эле атасы каражаттын жогунан айласы кетип калгандан анан ошо келип отурат ушул. Азыр эне пауза. Али көрүп атасың муну? Эмне экен? Эмне экен? алтын. Эмне экен? Эже экен. Жок, могу жарыкты көрөт. Урматтуу мекендештер, азыр ушул экранга тиркелгендекибиз боюнча, Сбербанк Элсон боюнча ушул Алинин атасынын өзүнүн реквизити тиркелет. Сиздер кимиңиздер кол кагыш кылам деп, ошо кайрымдуулук кылам деген болсоңуздар, байланышып, ошо Элсон жана Сбербанкка сала берсеңиздер болот, Кудайым буйрса. Мына Али көрөт экен, моментип жарыктыкты, кичине айдын, мына светтин жарыгын көрөт экен да. 5% көрөт. 5% көрөт экен. Ошого аракет кылалы, Кудайым буйрса, ушу бир көз көрүп кетсе дагы өтө жакшы болот. Жарыкты көрдүңөрбү? Ооба, сенчи? Сен көрдүңбү? Ману. Али тепкисең мен карасаң Али столдун үстүндө түз кара. Түз карасаң, башыңды бияка бурсаң Али. Али мына мындай турсаң, эми ушака бассаң, столдун үстүндө сенин машинаң турат. Ошону алып келсең бар. Тигине атаң жака кетти Али. Жарыкты көрдүңбү? Деди. Лелеле. Сен машинаңды тапчы гана. Таппайм. Машинаңды алсаң? Машинаңдын өңү кандай Али? Машинаңдын өңү кандай? Ал эмне экен Али? Ал эмне экен? Бул эмне? Ал айнек экенби? Айнек. Атаң кана Али? Атаңды тапчы. Атаңды? Атаңды тапчы. Атаң кетип калды Али. Атаң кана Али? Атаңды тапчы. Атаку. Чыттайт го. Життан ота. Тап атаң бол Али. Алда жарыкты ичсең атаң барасың. Алда жарыкты ичсең атаң барасың Али. Бул жарык менен кел бери. Gel Ali.